Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 23 февралга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дмитрий Бивал реваншта Бетербиевди жеңип дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болду. 23 февралга караган түнү Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарында россиялык мушкер Артур Бетербиев менен кыргызстандык Дмитрий Бивалдын реванштык мелдеши өттү. Кармаш көпчүлүк калыстардын чечимине ылайык Бивалдын жеңиши менен аяктады. Мушкерлер алгачкы раунддарды чалгындоо менен үткөрүштү. Андан кийин Бетербиев капталга башка бир нече сокку берүүгө үлгүргөн. Анткени менен Бивал 7-чи раундтан баштап катар-катар сокку узатууга өттү. Бетербиев бул учурда коргонууну улантып, ошол эле учурда жооптук соккуларды берип жатты. Жалпысынан мелдеш 12 раундка созулду. Спортчулар күч сынашып бүткөн соң биринчи жолу кол алышып, эки өтөң бири-бирин урматтай турганын айтып кучакташкан. Эсиңиздерге салсак, 13 октябрда Эр-Рияд шаарында өткөн беттеште Артур Бетербиев калыстардын чечими менен Дмитрий Бивалды жеңип, жарым оор салмактагы абсолюттук чемпион наамын алган. 39 жаштагы Бетербиев профессионалдык бокста карьерасында жеңил узасын тартпай 21 жолу жеңишке жеткен, анын 20сы нокаут менен. Ал эми 33 жаштагы Бивалдын эсебинде 23 жеңиш, 12си нокаут менен жана 1 жеңилүү бар болчу. Эми жеңил узасы Бетербиевде да бар. Денис Петрашов АКШнын студенттик лигасында алтын медаль утуп алды. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШнын студенттик лигасында 100 метрге брас менен сүзүүдө алтын медаль утуп алды. Atlantic Coast Conference АКШдагы НСАнын 1-чи дивизионуна кирген студенттик лига. Учурда конференция спорттун 25 түрү боюнча ат салышкан 15 университеттик команда бар. Америкалык студенттик спорттун эң күчтүү 6 конференциясынын катарына кирет. Сууда сүзүү боюнча кезектеги мелдеш 18-22 февралда Гринсборо шаарында өткөн. Луисвилл университетинин атынан чыккан Петрашов 100 ярдка брас ыкмасы менен сүзүүдө 50,62 секунд убакыт менен биринчи орунду ээлеген. Бул жыйынтык Атлантика жээги конференциясынын жаңы рекорду, Атлантика жээги конференциясынын чемпионаттын рекорду, ошондой эле мектеп окуучулары арасындагы рекорд болуп саналат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кумтургол компания 23 февраль ата мекендик коргоочулар күнү менен куттуктады. Бул күн расмий майрам болбосо да эр жүрөктүүлүктүн, кайраттуулуктун жана өз ишине берилгендиктин символу катары жакшы салтка айланып калды. Ал жоопкерчиликтен качпаган, өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошкон ар бирибиз үчүн маанилүү. Кумтурдун тоо кенчилери бул туруктуулуктун өзгөчө мүнөздүн үлгүсү. Бийик тоолордо татаал шарттарда эмгектенип, өлкө экономикасы үчүн маанилүү ишти аткарып жатасыздар. Сиздердин эмгекчилдикке, кесипкөйлүүлүккө жана ынтымакка ширелген эркиңер баарыбыз үчүн зор сыймык. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана ишиңиздерге да зор жетишкендиктерди каалайбыз. Майрамыңыздар менен урматтуу Кумтөрдүн мырзалары, деп жазылат куттуктоо сөзүндө. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы садага битир берүүнүн тартибин жана өлчөмүн бекитти. Ага ылайык битирди буудай, ун, мейизден 1 кг 600 грамм, ал эми арпа жана курмадан 3 кг 200 граммга же алардын акчалай наркы менен берүү керек. Садага битир берүүчү адам төмөндө көрсөтүлгөн баанын кайсынысын чыгарса өз ыктыяры. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөөгүнөн чыгаруусу абзел, деп жазылган маалыматта. Мутият садага битирди эсептөөдө ошол учурдагы бааны карап көрүүнү сунуштады. Садага битирдин өлчөмдөрү төмөнкүдөй учурдагы баа менен: буудай 80 сом 1 кг 600 грамм, ун 128 сом 1 кг 600 грамм, мейиз 1200 сом 1 кг 600 грамм, арпа 288 сом 3 кг 200 грамм, хурма 2880 сом 3 кг 200 грамм,
Эскерте кетсек, быйыл Орус айт 1 марттан башталат, таравих намазы 28 февралда окулат. Барскондо өмүрүнө кол салып ооруканада көз жумган окуучу кыз мугалим кармалды. Ысык көлдүн Барскон айылында өз өмүрүнө кол салгандан кийин ооруканада көз жумган окуучу кыздын өлүмү боюнча мектептин дене тарбия мугалими кармалды. Бул тууралуу облустук соттон кабарлашты. Маалымат кылайык, окутуучу 15 февралда колго түшүрүлгөн. Эскерте кетсек, каргашалуу окуя Барскон айылында 5 февраль күнү болгон. 17 жашар кызды өмүрүнө кол салгандыгын дене тарбия мугалими көрүп калып, Жети Өгүз райондук ооруканасына жеткирип, андан кийин Бишкектеги медициналык жайга которушкан. Тилекке каршы өспүрүм 14 февралда каза болуп калган. Милиция өзүнө кол салууга жеткирген деген берене менен иш козгоп, экспертиза дайындалып, иликтөө жүрүүдө. Мырзахматовдун жер баскынчылыгы эл астында ачыкталды. Акыры кимдин ким экенин билинип, бул жалганда өз ордун тапкан пенделердин тизмеси узун тура. Ошолордун бирөөсүн гана сөз кылалы. Жашоонун жандырмагын кара. Адамдын көзү топуракка гана тоет деп элибизде бекер айтылбаптыр. Ушундан улам обору ачып, тойбогондор боюнча мисал келтирелиби? Айталы Мелис Мырзахматов 2,5 гектар жерди өзүнүн жакын адамына жаздырып коюп, Ош мэриясы менен талашып, соттошуп жатканын Жеңиш Токторбаев билдирди. Натыйжада бийликтин жеке басарга карата мыйзамдуу аракеттери туура. Агада Алымсынбай кызыгы Мелис Мырзахматов кайнеси Шааргүл Маликова Акбуранын аркы бетинен 3,8 гектар жерди каттатып, байлыкка марыганын карачы. Бул боюнча мэр Жеңишбек Токторбаев жумуш үстүндө билдирип, мамлекетке кайтара турганын эскертти. Мындай аракеттер менен Оштун мэри упай алып, элге жагууда, калыс болууда. Ал эми Мелис Мырзахматов убагында Ошту бийлеп, көпчүлүктүн көзүнө патриот, мекенчил көрүнүп, бирок көмүскөдөн чүйгүн жерлердин баарын басып, шылуундук кылганын карагылачы. Ушунчалык ачкөздүк Кудайга жакпайт да, туурабы? Кыскасы, кара кулак шердин ким экенин көрдүк, жүзү ачылды. Буга чейин эмне эле Мелис Мырзахматов бийликти мактап, кошомат кылып атат десе, көрсө мыйзамсыз алып жулмай менен байлыктарга жетип, коррупцияга белчесинен батканы ушул беле. Эми элдин бетин кантип карайт, соңку убакта дымы чыкпай калды. Камалып кетпейин деп, амалданып жатса керек деп жазган Арба Кейжи сайты. Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков коррупцияга белчесинен батканда кыздын унчукпаганы макул дегенин деп айтылат. Анын сыңарында мэр Жеңишбек Токторбаев Ош мунун ректору Кудайберди Кожобековду жаш баладай урушуп, коррупцияга белчеңизден батыпсыз деп так кесе айтты. Үндей албай шыбырап туруп берди. Ошого катар жерлерди ээлеп басып алганын, Ошмуда машина токтотуучу жайдын жок экенин да кошумчалады. Эсиңиздерге салсак, аталган окуу жайдын коррупциялашып кеткени боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары жазып келишкен. Анығында Жеңиш Токторбаев маселени кабыргасынан коюп, Кудайберди Кожобековдун жүзүн ачты. Натыйжада укуктук баа берилип, ректордун иши тергөөгө алынабы деп жазган Арба Кейжи сайты. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби, ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Турция элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп, мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгызбай энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Исхак Масалиев, Жогорку Кеңештин депутаты, Текебаев баштаган партиялык курулуш жокко чыгат. Арба Кейжи сайтына эл өкүлү Исхак Масалиев
маек куруп берген маегин эч өзгөртүүсүз сиздерге сунуштайбыз. Исхак Абсаматович, шайлоо системасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна көз карашыңыз кандай? Варианттарын издеш керек. Мыйзам чыгаруу эл өкүлдөрү жыйыны кылсак да болот. Мыйзам чыгаруучуларда профессионалдар иштеп, эл өкүлдөрү жер-жерлерден шайланып келсин. Биз 2000-жылы ага өткөнбүз. Жаман эмес болчу, эл өкүлдөрү сессияга 2 жолу келип, жер-жерлердин көйгөйлөрүн чечүүгө аракет жасашчу. Азыр жаңы мыйзам боюнча шайлоо системалык толук өзгөргөн жатат. Партиялык системадан баш тарттык, эми партия формалдуу гана жашап, талапкерлерди көрсөтүүгө гана катышат. Текебаев баштаган партиялык курулуш жокко чыгат. Коммунисттер дагы 1-2 партия гана калышы мүмкүн. Биз мүмкүнчүлүк таап, көпчүлүк шайлоочуларды өзүбүзгө ишендирип, 30 округдан өз талапкерлерибизди чыгарсак болот теорияда. Бирок факт жүзүндө андай болбойт. Кандай дейсиз, шайлоо өз убагында өтөбү, себеби азыркы парламент мезгилинен эрте тарайт экен деген сөздөр айтылып баштады. Мен мына 5-чи жолу шайланып келдим. Өз тажрыйбамды айтайын. Ар жолу шайлоого 1-2 жыл калганда ушундай сөздөр чыгат. Аны депутаттар чыгарган жок. Акыркы 1 жылда депутаттар шалпайбай, кеңешмеден качпай жакшы иштеп берсин деген максат. Алар максатына жетет, көрдүңөр го. Бир жуманын ичинде эч кыжаалат болбогула, азыркы парламент мөөнөтүнүн аягына чейин иштейт деген сөз 3 жолу айтылды. Бүгүн төрага айтты, ага чейин анын орун басарлары айткан болчу. Ушундан улам депутаттардын бир тобу БШКнын төрагасына алмашканы, жанагыдай сөздөрдүн айтылганы бекеринен эмес. Демек жакында шайлоо болот деп ойлоп калышты. Бул старт деген сөз да. Эми жума сайын биз жер-жерлерге барып, эл менен жолугушабыз, мектептерди, көпүрөлөрдү ачабыз, спорт оюндарын өткөрөбүз. Айтор кийинки чакырылышта да шайланабыз дегендер абдан чоң иштерди жүргүзө башташат деп Араба Кейжи сайтына маек куруп берген Исхак Масалиев. Министр Кендирбаева элди кыйнабай кете бербейби? Бир ай аралыгында эле Кара сууда, Бишкекте, Кантта мектеп окуучулары эркетчиликтин кесепетинен ур токмокко кабылышып каза табышты. Нарында да катуу сабалган бала жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн уктук. Мындай көрүнүштөр көңүл оорутат. Коомчулукта чоң талкуулар жаралды. Билим берүү жана илим министри Догдургул Кендирбаева мектеп директорлорунун тиешелүү мугалимдердин жумушун кетирүүгө жетишти. Мун менен көйгөй чечилеби? Арга кеткендеги иш да. Министр айым түштөн кийин мугалимдерди жазалоого барбай, алдын ала профилактикалык үгүт насаат демилгелерин ишке ашырып, таалим берүүнү жолго салса болмок. Албетте, балага тарбияны ата-энеси берет, ошого катар мектептен да кылык жоругуу, кулк мүнөзү калыптанат эмеспи? Чыныгы агартуучулук ыкма менен өспүрүмдөргө жол көрсөтүү вазыйпасы министрликтен башталып, бала бакчага чейин уланышы керек. Тилекке каршы Догдургул Кендирбаеванын ашыкча идеясы даремети жок. Баягы эскиче башкаруунун нугунда күн өткөрүүдө. Илим-билим жаатында чечилбеген маселелер арбын тоодой түшүктөрдүн чет оюлбай турат. Министр айым болсо иштеп жаткандай түр көрсөтүп, бирок жалпы билим берүүдөгү абалды оңдой албай, шаштысы кетип калганы байкалууда. Өзүн да элди дагы кыйнабай кете берсе кандай деп жазган Араба Кейжи сайты. Жапония оштог ооруканага жана онкологиялык борборго $10 миллион жабдуу берет. Кыргызстан менен Жапония ортосунда Ош шаарындагы оорукананын жана аталган каладагы онкологиялык борборду заманбап техникалар менен камсыздоого багытталган $10 миллион макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу каражат гранттык негизде кайтарымсыз түрдө берилүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. Макулдашууга кол коюу аземинде тиешелүү демилгени көтөрүп, Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги менен бирге жигердүү иш алып барган Жогорку Кеңештин депутаты Талайбек Масабиров, саламаттык сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов, Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин адамдык потенциалды өнүктүрүү департаментинин башчысы Сатори баштаган жетекчилер жана өкүлдөр катышты. Саламаттык сактоо системасындагы инфраструктуранын өнүгүшү үчүн аталган макулдашуунун мааниси чоң экенин белгилеген депутат Талайбек Масабиров, Кыргызстанда онкологиялык ооруга чалдыккан жарандарыбыздын саны арбын. Андыктан аларды дарылоо үчүн борборубузда гана эмес, экинчи негизги калабыз саналган Ош шаарындагы ооруканаларды заманбап техникалар менен камсыздоо учур талабы Жапониялык өнөктөштөр менен кол коюлуп жаткан бүгүнкү макулдашуу керектүү медициналык жабдууларды алууга жардамчы болуп, оор илдетке чалдыккан мекендештерибиздин сакайуусуна өлгө түзөт деген терең ишеничтемин деген элеккүлөө. Кошумчалай кетсек, кол коюлган макулдашууга ылайык үстүбүздөгү жылдын март айында тиешелүү иштер башталып, июнь айында Жапонияда атайын миссия келет. Эске салсак, буга чейин да ушундай макулдашууларга кол коюлуу учурда жүрөк хирургиясы жана маммология багыты боюнча керектүү медициналык жабдууларды орнотуу иши жүрүүдө.